Нарын шаары, номер 4 Эсенгул Ибраев орто мектеби, 9 класс, класстык заат Өмүралиева Жылдыз. Сабактын темасы кыргыз тили, кылымдарды карыткан, эч бир аны өчүрө албайт тарыхтан. Сабактын максаты кыргыз тилинин тарыхы тууралуу маалымат алышат, эс тутуму сүйлөө речи өсөт, кыргыз жерин, элин, кыргыз тилин сүйүүгө тарбияланышат. Эне тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Ар бир эл өзүнүн тили аркылуу гана ата-бабаларынын руху менен байланыша алат. Өз тилин жоготкон эл ата-бабалардын руху менен болгон байланышын да жоготот. Ата-бабалардын руху менен байланышын жоготкон эл тарыхын жоготот. Тарыхын жоготкон эл тамырын жоготот. Тамырын жоготкон эл анан өзү да акырындап куурап жок болот. Кыргыз тили улуу тил экендигинде шек жок. Кыргызча орусча сөздүктүн автору белгилүү окумуштуу Юдахиндин «Кыргыз тилин изилдеп бүт жан дүйнөм арбалып чыга албай калдым. Өзүнчө бир сырдуу касиети бар экен» деп айтканы бекеринен эмес. Ушундай бай тарыхы бар тилибиздин жазуусу бүгүнкү күнгө чейин кандай жолду басып өткөнүн билесиңерби? Мүрзөнүн үстүнө коюлган таштарга, кээ бир буюмдарга жазылган кыргыз жазуулары Инисейдин жогору жагынан түштүк батыш Монголиядан жана түштүк Сибирден табылган. Эстеликтерде жазылган окуялардын жазууларынын көбү 17-кылымдын аягына таандык экенин билсе болот. Бул Енисей Орхон жазуулары илимде 17-кылымдын аягынан бери белгилүү болсо да, анын мааниси 19-кылымдын аягында гана чечмеленген. Академик Радлов анын баарын которуп 1897-жылы кагаз бетине бастырып чыгарган. Енисей эстеликтеринин эң эскиси Торопа, ичкеринин сыйына коюлган Бегире жазуусу. Бул кыргыз элинин эң байыркы адабий текстин Бегире жазуусун академик 648-жылга тиешелүү деп эсептейт. Енисей жазууларын кыргыз адабиятынын баштапкы булагы катары караса болот. Анткени анда көркөм адабиятка тиешелүү каражаттар, метафора, гипербола, уйкаштык орун алган. Орхон Енисей жазуулары ислам дининин таркашы 10-11 кылым менен акырындап колдонулбай, унутулуп калган. Түрк тайпалары араб алфавитине колдонууга өткөн. Араб тамгасына да иш кагаздарын, тарыхый документтерин, адабий чыгармаларын жазып калтырышкан. 1924-жылы кыргыз эли өзүнчө бөлүнүп, өз эне тилинде окуу китептерин басыла баштаган. Алгач улуттук жазуу реформаланган араб тамгалары аркылуу жүргүзүлгөн. Бирок ал кыргыз тилинин фонетикалык түзүлүшүнө туура келбегендиктен 1928-жылдан тартып латын графикасынын негизинде түзүлгөн жаңы алфавит колдонула баштаган. 1941-жылдан ары орус алфавитинин негизинде түзүлгөн жаңы жазууга өткөн. Азыркы кыргыз жазуусу фонетика морфологиялык принципке негизделген. Анда орус алфавитинин кириллица толук пайдаланылып, ö, ü, ың тамгаларын кошумча киргизилген. Кыргыз тили, кыргыз тарыхы, ал эл менен бирге ичен кылымдар ашып, турмуштун ар кандай шарттарын башынан өткөрүп, бүгүнкү күнгө чейин келди. Биздин ата-бабалар тилде өзүнүн манасы баш болгон элдик ооз-эки чыгармалары менен бирге көздүн карегиндей сактап келген муундарга бизге деп ыйык аманат катары жеткирди. Кыргыз калкынын ооз-эки чыгармачылыгы ооздон оозго, муундан муунга өтүп түбөлүктүү келе жаткан ардактуу жана сыймыктуу мурас. Андай чыгармалар кыргыз калкынын ичен кылымдан берки күрөштөрүн, үмүтүн, санаасын билдирип, көбүнчө эмгекчилердин мүдөөсүн көксөп келгендиктен эл чыгармасы болуп эсептелет. Кыргыздын ооз-эки чыгармачылыгында калкыбыздын өткөндөгү турмуш тиричилигин, үрп-адатын, каада-салтын көрсөткөн чыгармалар өтө көп. Аларга керез, айтыш, арман, кошок, бешик ырлары, санат, эмгек ырлары, насыят, ырын-жырым ырлары жана улуу эпос манас. Ошондой эле Эр төштүк, Курманбек, Эр табылды, Кожо жаш, Жаныш байыш, Жаңыл мырза сыяктуу кенже эпостор кирет. Биздин күнгө чейин ушундай улуу мурастарды жеткирген касиеттүү эне тилибиз эмеспи?
ичен кылымдар карытып кыйынчылыктарга туш болуп тарыхта өз ордун сактап келген кыргыз тили өткөн кылымдагы эстердин учурунда дагы бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Кыйынчылык дегенибиз совет доорунда бардык мекемелердеги иш кагаздар, жыйындар орус тилинде гана жүргүзүлгөн. ССРдин кайра куруу доорунда бир катар союздук республикалар мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алып, ошол республикада мамлекеттик тил катары таанылган. 1989-жылы Кыргыз ССРинин Конституциясына ылайык Кыргыз ССР Жогорку Кеңешинин сессиясында Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Кыргыз тили кыргыз элинин өзүндөй эле байыркы, өтө көп кылымдарды башынан өткөргөн, байлыгы ашкан, ийкеми артып кылдат ой-пикирлерди талапка ылайык толук бере алган, билим илимге татыган, маданиятка кызмат кылган жана башка элдер менен болгон алаканы үзгүлтүксүз жүзөгө ашырган, өнүп өсүп берүүдөн улам бекем сакталуучу тил. Кылымдарды карыткан ата-бабаларыбыздын тили жалаң гана акын, жазуучуларга керек эмес. Баардан мурда эл башкарган кыргыздын намысын сактай турган ар бир ата-уулга керек. Өткөн кылымдагы кыргыз тилинин касиети бүгүнкүгө салыштырмалуу кеп маданиятын сактап, өркүндөтүп, элибиздин атын дүйнөгө тааныткан, эне тилибизге таза мамиле жасоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз болмокчу. Суроолорго жооп берүү. Кыргыз тили башынан кандай тарыхты өткөрүптүр? Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кайсы жылы кабыл алынган? Кыргыз тилине кандай салым кошо аласың? Кыргыз тили кылымдарды баскан тил. Кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил. Кыргыз тили бабам манас жашаган мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Үйгө тапшырма. Эне тилим эң кымбат деген темада эссе жазуу.